Улуттук банкта тарыхый көрсөткүч. Августтун соңуна карата банктын алтын валюта резерви 4 миллиард 130 миллион 490 миң долларга жетти. Башкача айтканда запас бир айдын ичинде 142 миллион 540 миң долларга өстү. Бүгүнкү күндө өлкөнүн эл аралык резерви динамикалуу түрдө көбөйүүдө. Мындай рекордтук көрсөткүчтөргө жетүү кантип мүмкүн болду? 2024 жылдын башынан тарта август айына чейинки мезгилде дүң эл аралык резервдин көлөмү төмөндөгү факторлордун эсебинен көбөйгөн. Эл аралык резервдерди башкаруудан алынган кирешелер, Кыргызстандын ички рыногунда алтынды сатып алуу боюнча операциялар, дүйнөлүк финанс рыноктарында алтындын баасынын өсүшү, ошол эле учурда алтындын баасы 2024 жылдын башынан тарта август айынын аягына чейин трой унциясы үчүн 2000ден 2524,15 АКШ долларына чейин жогорулаган. Министрлер кабинетинин пайдасына чет өлкө валютасынын түшүүлөрү, ички валюта рыногундагы операциялар. Башкы каржы көзөмөл мекемесинин резерви 3 миллиард долларлык чектен мындан 4 жыл мурун аша баштаган. 2020 жылдын августунда 3 миллиард 71 миллион долларга жетип, 2021 жылдын күзүндө 3 миллиард 241 миллион долларга көтөрүлгөн. Ал эми былтыркы жылдын ноябрында резерв 3 миллиард 62 миллион доллар болсо, быйыл 4 миллиард доллар деген көрсөткүчтү басып өттү. 1 миллиард долларга ошо валюттук резервди көбөйттү. Бул эмнени билдирет? Муну биз баягы доллар менен курсту байкап көрсөңөр, биздики устойчивый болуп атат. Башка мамлекеттерге караганда устойчивый болот. Мамлекеттик экономика туруктуу экономикага айланып баратканы көрүнүп атат. Жыл сайын биздин дүң продукциябыз 7-8% тегерегинде болот. Мындай өсүүлөр мурун 30 жыл мурун многу Юго-Восточный Азиядагы мамлекеттерде болгондо. Эл аралык валюталар резерви бул өлкөнүн акча насыя саясатын жүргүзүүгө, валюталык рыноктогу курсту кармоого, мамлекеттин чет өлкөлүк валютадагы милдеттемелерин тейлөөгө жана башка максаттарга колдонулчу мамлекеттик актив. Алтын валюта резерви негизинен алтын түрүндө сакталат. Калганы өнүккөн өлкөлөрдүн валютасына айлантылып кармалат. Кыргызстандын улуттук банкынын резерви кантип түзүлөт? Улуттук банктын эл аралык резерви алтындан, атайын карыз алышуу укугунан жана чет өлкө валюталарынын портфелинен турат. Мында Кыргыз Республикасынын эл аралык резервдеринин чет өлкө валюталарынын портфели АКШ долларынан, евродан, Швейцария франкынан, Британ фунтунан, австралиялык жана канадалык доллардан, Жапон йенинен, Кытай юанинан, Сингапурдук доллардан, ошондой эле министрлер кабинетинин операцияларын тейлөө үчүн башка валюталардан турат. Улуттук банктын резерви эмне үчүн керек? Мисалы өлкөдө чет элдик валюталардын курсу кескин өзгөрүп кетсе, Улуттук банк резервдеги каражатын рынокко сатып турат. Август айында өлкөнүн башкы банкы 2 жолу интервенция жасаган. Анын арты менен сом башка чет элдик валюталарга карата күчүн жана туруктуулугун жоготкон жок. Биздин Улуттук банк эң негизгиси бул жанакындай ар кандай куралдар менен колдонот. Бул деген бардыгы ошону билишет, бардыгы ошого баа берет. Доллардын куну эгерде өсүп же ылдый болуп баратса, ошол жеринде дагы бир топ жанакындай чараларды көрөт. Интервенция кылат, же тиги долларды ашыкча тиги рынокко берет дагы, же ашык долларды сатып алганга да мүмкүнчүлүгү бар. Бул аябай көзөмөлгө алынган бир саясатты жүргүзүп турат мамлекет. 1 жылга жетпеген убакытта эл аралык резерв миллиард доллардан ашык өстү. Муну соңку жылдары жасалып жаткан иштер экономикалык өсүш шарттады. Андыктан экономикалык өнүгүү жолуна түшкөн өлкө үчүн бул көрсөткүч чек эмес экенин адистер айтышат. Автандил Бактыбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.